Боорукерим меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштап, ушул ыйык орозого жеттик. Кудайга шүгүр айтабыз. Жана өзүнүн үлгүсүн өрнөгөн, сабактарын калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Бүгүн сиздер менен биз ушул ден соолукка кам көрүү жөнүндө сөз кылабыз. Кантип кам көрөбүз? Сыныкчы, жүрөк көтөргөн элдик дарыгер, устазыбыз, агайыбыз Тентиев Руслан агай. Кош келдиңиз, орозоңуз кабыл болсун. Анда агай, эл журт менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат бирге болсун. Сизге да орозоңор кабыл болсун. Баарыңарга Аллага гана чексиз мактаулар болсун. Пайгамбар салам салаваттар болсун. Ушул орозо күнгө жеткиргенине алхамдулилlah шүгүрлөрдү айталы. Канча деген адамдар жетпей калып, ушуга жеткиргенине шүгүр айталы. Алхамдулилlah. Ошо ден соолук боюнча ошо баарыңарга орозоңор кабыл болсун. Кармаган орозоңор жакшы ийгиликтерге жетели орозодон иншалла. Алла разы болсун. Орозо бул орозо кармагала ден соолукта болула дейт го. Демек ушул ден соолукка кам көрүү үчүн ушул кандай амалдарды жасаш керек? Сизге көп баягы бейтаптар, пациенттер келет да. Кандай кеңеш бересиз? Орозодо ошо биринчиден ошо орозо кармаган ошо Алла Таалам Куранда айтып, ким орозо кармаса, ал тазаланат экен. Көп ооруданчы. Оорудан, Көп оорулардан арылат экен. Жана ооруп жүргөн адамдар шифа табат экен да орозодо. Орозо кармаса. Орозо кармаган киши шифа табат экен. Ошонун орозонун бир касиети күчтүү экен ушундай. Адамды ушундай 40 күн, 1 ай кармаган киши сөзсүз бир шифа таап кетет экен. Орозодо дагычы. Агай, жакшы. Ушул баягы эфирден сырткарда айтып калдыңыз. Сизге келген пациенттер мына өткөндө дагы таласка, көлгө, ушул жерлер кыдырып барып анан баса албаган адамдар кармасаңыз, ушул баягы шифа таап басып кетип атат. Анан ушул жөнүндө айтып берсеңиз, бул кимден калган? Ата бабаңызданбы, же кандай? Кимден үйрөнгөнүз? Бул биринчи Алладан. Баары Алладан. Анан экинчи ошо ата тегибизде бар экен, тукумубуздачы. Ушундай ошо молдо, ишан кары, чекир молдо деген чоң аталарыбыз болгон экен. Ошонун арасында да кичине ошо сыныкчылар да болгон экен. Анан ошонун бизге тукумгу анан түштөн аян берип эле ошо баштарып кеттик да. Алла разы болсун. Анан ушул сыныкчы дегенде азыр ушул келгенде баягы мындай рентгенге же башка тартып алып келип көрөсүзбү, же мындай колуңуз менен кармоо сезип эле жасап коесузбу? Эзи мындай жеңилирээк болсо кол менен сезим кармапчы. Сыныкпы, чип кеткен жерлер болсо. Чип кеткен жерлер болсо сезилет сразу кол менен кармаганда, шишип келет. Сынган жерлер болсо кичине жарака, сынган жерлер болсо кичине көгөрүп, канталап калат. Сизге ушул баягы мына медресенин балдары да тоойн өтмөйсүзбү? Өткөндө ушул медресенин балдарды барып ушул шифа таап, баса албай калдык эле, басып кеттик деп атат. Анан ушул мындай сизге барып анан шифа таап сакайып кеткендер ырашчылыгын билдирсе, кандай сезимдер, кандай өзүңүздө баягы мындай сүйүнүү болсо керек? Бул аябай ичиме сүйүнүп, бирок жеткире албайт экенмин да ошончу. Бир ушундай сүйүнүп, как будто мен өзүм айык кеткендей болом да. Аябай сүйүнүп. Бирок кээ бирде айыккандар көп, бирок жанагы айыкпагандар дагы болот да, айыкпагандар. Алар бирок жанагындай келгенде тырышып турбашат да. Ишенбестик кылып тырышып турбаса, ал оңой менен түшпөйт да, эме болбойт да. Ошон үчүн келгенде дагы ниетти жаңылап, ниетти жаңылап, анан мындай бош отуруш керек да, ишенипчи. Анан ошондо жакшы жүрөт. Демек ушул жанагы эмсизге ар кандай адамдар келсе керек, жана аракта тыштатып бер, анан жүрөгү түшүп калгандар, көбүнчө кандай адамдар келет? Өткөндө бир 2 жума ошо көп суранышты, жанагындай арак ичкендер көп келишти. Тыштатып атпыз да, бири-биринен угуп, ошо кантип тыштасын? Ошо ашказанда бир точкалар болот да. Ошо точканы басканда кычкылдык көбүрөөк чыгат да. Кычкылдык көбүрөөк чыкса, жана кычкылдык аракты таштаганга аракет кылышат да.
Ошолор менен басат экенсизден да? Ошо точкаларын басканда анан качат да. Ошентип баягы арага таштагандар болдубу? Бир калп айтпайм, бир 30-40 кишидей ташташты Кудайга шүгүр. Сонун. Демек баягы арага ичкенде билесиз, өзгөчө ошол бул айдагы үлгү ибарат ала турган ай болуп атпайбы? Анан бир туугандары үй бүлөсү тажайт да ичкенден. Анан ошого себепкер болуп, кайра үмүт берип, аларды баягындай бомуш болуп кеткендер бар. Мындайча айтканда адам кылып, ошого анан буга дагы ошол тажрыйба, анан элдик дарыгер деп биздин эми кыргыз өзү кыйын эл да. Мындай көзүнөн, сөзүнөн байкаган эл, сөз баккан эл. Анан ошолчо жүрөк көтөргөндө кандай кылып көтөрөсүз? Ошо жүрөк көтөргөндө ошо Кайсы учурларда жүрөк түшөт? Ушу кечинде жанагындай жалгыз калып калган учурларда, үйүндө, мисалы үчүн, ошондо катуу коркуп калышат. Демде саласыз. Катуу коркуп калганда жүрөк лоп эле ордунан козголуп калат дагы, ашказанды басып коет, аппетитти буу баштайт да. Тамак жешти буу баштайт. Анан тамак иче албай калдык деп көп келишет да. Тамакты бир маалда ичип калдык дешет. Тамак ичүү жабылабы, Жабылат да, анан арыктай баштайт анан. Анан тилинен точкасы бар, ашказанда точкасы бар, экөөнү бирдей көтөргөндө аппетити ачылып, кантипкидей. Бул эми как илгеркисинен ата бабабыздан калган да. Мисалы үчүн тамыр кармоо, жүрөк түшкөн, ошонун баары бир да. Бирок эми отдельно келгенде, конечно, отдельно айтыш керек. Бирок жүрөк түшкөн, көп эле ошо жүрөк түшкөндөн жана авария болот, катуу жүрөк түшөт. Кырсыктаганда. Кырсыктаганда катуу, өзүн жоготушуп, бурчка жата калышып, аны ойлошот сразу эле жиңгирип кетет деп жөн эмес ал. Ал катуу жүрөк түшкөндө адам коркок болуп калат да. Ал психологически коркок болуп калат. Жакшы. Анан ушул баягы сиз сүлүк жана хижама да коесуз. Ошолорду кандай коесуз? Кайсыл даталарда? Анын да бир өзүнүн илими болсо керек. Анан ошо биз билген маалыматтан ушул хижама койгон боюнча Кыргызстан боюнча 4-чү орунду алган экенсиз. Кайсыл жылы? Рахмат. 4-чү. Мен 5-чи орунду, 5-чи орунду алганбыз. 2017 алганбыз, 2018, 2017. Сынактар, конкурстар болуп турат бул тармак. Ошо окуп атканда ошондой попал болуп калып турбуз ба. Эми өздөрү тияктан экзаменен тапшырганда өздөрү коюшат экен. Ошондо жакшы тапшырды экзаменди. Хижама боюнчачы. Сүлүк боюнча да ошо жакшы тапшырды да, ошо аябай эме беришкен да. Демек, бул баягы сүлүк, хижама эмнелерге таасир берет? Кайсыл ооруларга шифа болот? Кайсыл учурда коюш керек? Хижама кээде кээбилер ошол точканы көбөйтүп ала берет деп калышат. Ошого токтолуп берсеңиз, туурабы, туура эмеспи? Эми бул сүлүк боюнча сурап калдыңыз. Эми сүлүк боюнча бул давление өтө низкийлерге болбойт. Болсо да азыраак коюш керек да. Жанагындай давление высокойлор болсо коюш керек аларга 50-60-танчы. Анда жакшы болуп кетет алар. Эски түшүп. Өзүнүн кое турган точкалары бар да, жолдору. Точкалар бар да. Мисалы үчүн Ооруга жараша. Ооруга жараша болот да. Мисалы үчүн сырыс печенге болсо, сырыс печенде жировой гепатозго жакшы, уйку безге жакшы, ашказан ооруга жакшы, бөйрөктөргө жакшы, воспалениега жакшы да сүлүк. Сүлүктүкү 25 элемент эмеси бар. Анын шилекей дары да. 3 ийнеси бар, ушу тешип берет 7 мм. Эмеси шилекеи 25 элементи бар экен. Ошо менен утуп кетет экен да сүлүк. Ошонусу менен аябай жакшы. Экинчиси хижама бул 73 ооруга дары да. Алдын алат да хижаманы. 73. 73 ким хижама пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан гана сүннөт да. Хижама алдырса, хижамада сотрясение, баш оору, жүрөк кыскан, варикоз ошолорго аябай жакшы да. Жанагындай кичине бир аз көз тийүү деген болот. Ошого да хижама алып койсо жакшыраак да. Жакшы болуп кетет иншалла. Демек 73 ооруга шифасы бар. Шифасы бар. Демек бул пайгамбарыбыз колдонгон бир медицина десек болот. Медицина. Анан ошол баягы кээде мындай туура эмес колдонуп коюп, башка болуп мындай каза болуп калган учурлар болуп атпайбы? Анан бул баягы ковидте билесиз, көп адамдар колдонгон, сизге да көп келсе керек. Келди бизге да.
баягы тамак ириңдеп, ангина, зоб менен көп келишти, жөтөл менен өпкөсү. Ошондо да иштедик, биз Сокулукта иштедик. Ошондо Сокулукта иштеп аткан болчумун. Көп киши келди, көп киши айып кетишти. Көкүрөктөн алганда, основной көкүрөктөн алганда сары суу толкулат экен, суу. Ошо кан аркылуу сразу төштөн алганда кетип жакшы болуп кетип атышты. Ошол Алла разы болсун. Баягы эл келип эми ооруган адамдар баягы ден соолук издеп, шифа издеп көп жерлерге барат. Анан сизге келип, ошолор айыгып, шифа табып, анан батасын бергенде бир өзгөчө сезимдер болсо керек. Ооба, батасын берип, мен кээ бир апа аталар батасын көп берип атышат, Кудайга шүгүр. Уялып кетип атам да. Колуман өшөт. Ой жок, Алладан болот, биз себепчибизден. Биз билген. Ошол биздин көрүүчүлөр көрүп сизди ошол издеп кайсыл жерден табат? Телефон номериңиз кандай? Телефон номерим 706 847 362. Жакшы. Даректериңиз кандай? Ош базар Пешенелүү Айкөл Мессентерде. Жакшы. Алла разы болсун, атына заты жарашкан ошол Айкөл Мессентер деп ошол жерде кабыл алат экенсиз да. Демек ушул элдик дарыгерлер эми өтө көп, көбөйүп атат. Анан ошонун ичинен өткөндө дагы ошо бирөөдү ошол ооруп баспай жаткан жерден бир көрсөңүз басып кеткен экен. Ошол кандай болгон айтып берсеңиз. Эми бул эми айтып отурсак көп, бир жагынан медицина жагынан да болот. Бир жагынан ошо жанагындай көз тийүүдөн болот. Бир жагынан жин жактан болот. Бир жагынан ошо сөөк жактан да болот да. Анан эми бар негизи баары тең керек негизи. Бирок сөөк жактан да көп эметишет да, кыйналышат. Ошо аныкы ошо барганымда ошо жаткан экен. 10-15 күндөн бери үйүндө. Анан өзүнүн аппараттарын алып келип массаж кылып көрүптү. Молдону алып келип дем салдырып көрүптүр, массаждерди алып келип көрүптүр. Баары жоон кылыптыр. Анан биз сурангандан бардык. Барсак эле, карасам эле ошо уколдо воспаление, уколдо сайыптыр, больницага да бардык, болбоптур да. Анан баягы анан сөөгүн текшерсем, ошо кичине жылышып калган экен. Ошондон тура албай жаттыр. Анан ордуна салып койдук. Сурап туруп басып кетти. Алла разы болсун, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер мынакей орозодо 30 сабак деп буюрса ошол бүгүн Руслан агай керемет сабак кылып берип атат. Ошол ден соолукту алдын ала кам көрүү, пайгамбарыбыз да алдын ала кам көргүлө деп атпайбы? Анан орозо кармагыла, ден соолукта болула деп. Мына орозо кармаганда ден соолук болот дедиңиз. Анан пайгамбарыбыз да 1-4 күнү орозо кармагыла дептир. Анан ошонун бир пайда, фазилеттерин айтып берсеңиз. Пайда, субханалла, бул орозо бул Алла Таалам ушундай бизге сонун кылып белек кылып берген экен. Орозодон мен өзүм ооруйт элем, ошо орозодо айыкканмын. Өзүңүз? Өзүм айыкканмын. Ашказан оору, гастрит ооручу. Анан ошо 7-8 жылдан бери кармап келатабыз, Кудай буйрса. Кудайга шүгүр, ошо орозо кармап, ашказан, гастрит эмелер жок болду да. Кудайга шүгүр. Ошол элдик дарыгер жол сиздин ыкмаларыңыз мындай жанагы инсульт алгандарга пайдасы барбы? Инсульт алгандарга бул аябай пайдасы бар. Бул кастафрафтын ичинен массаж, точный массаж деген бар. Ошо точный массаж менен инсультка жардам бере алабыз да. Массаж жасап, массаж жасап, точкаларын басканда, баягы бир каптал иштебей калат го. Ооба. Бир ошо точкаларын басканда кан жүгүрүп, жакшы болуп кеткендер бар. Сон Алла шифасын берсин. Анан ошо элдик дарыгер дегенде мынакей сүйлөктү айттык, хижаман айттык, жүрөк көтөрүүнү айттык. Анан ошол Куран менен дем саласыз да? Куран менен дем салабыз. Ата тегибизде молдо болгондон кийин кичине берет экен, касиетчи. Ооба. Биз баягы чоң илим албасак да кичине дем салып турабыз. Дем салганда көз тийүүсү, кирене кирип кетсе ошо
Агаян ушул нерсе көз тийип кирине кирбеш үчүн адамдар кантип сактаныш керек? Тамактан сактанабы, же кандай көчөдө чыкканданбы, жүргөндөнбү, эмне кылыш керек? Кантип сактанат? Ушул оору менен ооругандар көп экен тилекке каршы. Ооба, ошону ооругандар менен аябай көбөйдү. Ооба. Жин оору, көз тие оору, кара туба, сыйкыр аябай көбөйдү да. Бул адамдын биринчиден психологический өзүнөн болот да. Биринчи өзү намаз окуп, өзүнө дем салып туруш керек да. Өзүнө дем салып, аятал курси, ушуларды Бакара, Ясин өздөрүнө дем салып жүрсө, эми чоңулар билбесе, Ихлас, Фалак ушуларды кичинекей сүрөлөр менен 7 жолу, 10 жолу, 50 жолу, 100 жолудан өзүнө эртең менен тургуна дарат алып, өзүнө салып, кечинде жатары өзүнө салып жатса, жин шайтан кире албайт буларга. Сон, демек урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Руслан агайдан керемет сабак болуп атат. Демек ушул нерселер жасабай атабыз да, жасаш керек, Ооба, жалкоолонуп жасап атышат да. Тилекке каршы. Демек ошол биз ушул амалдар жасасак, ошол жанагы жаман нерседен, баракет нерседен, көз тийүү, назардан, ушулардан сактанса болот да. Ушуларга сиз сактанса, болот. Биринчи өзү намаз окуш керек. 5 маал намазды калтырбаганга аракет кылыш керек биринчиден. Экинчиден дарат менен жүрүш керек, анан өзүнө дем салыш керек. Эзил намаз окуганын билбегендер ошо жана Фалак, Нас, Аятал Курси ушуларды өзүнө дарат алып келип өзүнө салса тийишпейт. Бул эми жөнөкөй эле нерсе да, бул баягы акчасы урабайт да, үйрөнүп алып. Эгер билбегендер болсо китептен алып деле окуйса болобу? Ошо жана жаңы баштап, намазды жаңы баштап билбегендер болсо, китеп бар, мына алымдарыбыз чыгарып берген. Ошол китепти алып эле өзүнө дарат алып алып, китепти кармап, дем салып, өзүнө эме кылса болот да. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул ден соолук деген бул чоң аманат. Ден соолукка кам көрүш керек. Бул Кудайдан болгон аманат. Кээде ушул баягы балким Кудай билет, анан баягы азынып өлгөндөр көбөйдү, атынгандар, ошол өзүнө өзү кол салгандар көбөйүп атпайбы? Анан демек ошол нерсе, сиз айткандай алдын ала ошол нерселерди жасасак, балким ошол нерселерден сактап калса керек. Ооба, биринчиден ошо кээ бирөөлөр ошо жакшы дин немесин түшүнбөй, кээ бирөө балдарынын, келинчектерин катуу уруп коет, же сабап коет, урушуп коет. Ошонун айынан анан муун өлөм дейт, анан ажырашам дейт, тигине болот дейт. Жок, баарын тең ошо өзү намаз окуса намаз түздөйт да. Демек ошондой келген неме ардашып, баягы эми сизден баягы сабак кылып да бересиз да, түшүндүрүп, мындай кылсаң мындай болот деп. Эми келип андай психологический жабыркаласа, же болбосо мындай совет сураса, биз ошо аракет кылабыз, жардам беребиз. Психологический жактан да биз кичине болсо да психологду да окуганбыз, аяктан дагы дин жактан дагы аракет кылабыз. Алла разы болсун. Эфир соңуна келип калды. Бир эми жакшы бир дуа менен жыйынтыктап бериңиз. Орозодо дуалар кабыл болот дейт. Өзүңүз эле дуа кылыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Орозобуз кабыл болсун. Алла гана чексиз мактоолор болсун. Ошол жерге Алла таалам жеткиргенине, баарыбыз ушинтип отурганыбызга, ден соолук бергенибизге Алла таалама шүгүрлөр болсун. Ошо орозого жеткиргенине, орозоңо Кыргызстаныбыздын баары ооруп жаткандарга Алла шифа берсин. Келгендерге да шифа таап кетсин. Больницага болобу, молдого болобу, табыпка болобу, бар жогуна болсо да шифа таап кетсин. Иншалла. Биз да ошо каалайбыз, Кыргызстаныбыз тынччылык, ден соолук болсун, ооруп жаткандарга шифасын берсин. Тынччылык болсун, ошо умур ажы Алла таалам насип кылсын баарыбызга. Ошо тынччылык каалайбыз, ошо ден соолук болсун баарынын. Ден соолук болсо баары болот экен да. Баары Кыргызстаныбызга орозоңор кабыл болсун. Оорубай, күлүп жайнап жүрө бергиле. Алла разы болсун. Орозо кармагыла, ден соолукта болула дейт. Ар бир амал ниетке жараша болот. Кудай буйрса, ошол агай айткандай амалдарды жасасак, Кудайым жаман көздөн, жаман сөздөн сактайт. Кийинки орозолорго жеткизсин. Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси, ден соолугу сиздер менен болсун.